Футбол борбору Арча бешик конушунда курулат. Эл аралык футбол федерациясы FIFA берип жаткан грантка футбол борбору Арча бешик жаңы конушунда курулат. Мындай билдирүүнү бүгүн Кыргызстандын футбол федерациясы таратты. Федерациянын маалыматына ылайык футбол борбору курула турган жер тилкеси шаардын түштүк батыш тарабындагы Масалиев көчөсүнө жайгашкан жана жер тилкесин бөлүп берүү келишими федерация менен Сокулук район Орок айылынын өкмөтүнүн ортосундагы сүйлөшүүлөрдүн негизинде кабыл алынганы жазылган. Буга чейин аталган маселе Бишкек шаардык кеңешинде 3 жолу жылдырылган. Бишкек мэриясы шаардык кеңештин токтомуна ылайык жер тилкелерин берүүгө мораторий жарыялаганын, ушундан улам шаар мэри жер тилкелерин жана муниципалдык мүлктү өзүн билемдик жолу менен берүүгө укугу жок экенин билдирген. Мындан улам депутаттар сессияны 2020-жылдын 14-январына жылдырып коюшту. Бүгүн Бишкек шаарынын мэри Азиз Сурахматов футбол борборун куруу үчүн жер тилкесин бөлүп берүү маселесинен улам жаралган кырдаал боюнча билдирүү таратып буларды айтты. 2018-жылы Бишкек шаардык кеңештин токтомуна ылайык баш калаада жер тилкелерин берүүгө мораторий жарыяланган. Мен шаар мэри болуп шайлангандан бери мэрия тарабынан жеке менчик түзүмдөргө жер бөлүп берүүгө тыюу салынган. Юстиция министрлигинин тактамасына ылайык футбол федерациясы жеке менчик түзүм болуп саналат. Эгер биз бул уюмга жер бөлүп берсек, мыйзамды бузган болобуз, деди Сурахматов. Сурахматов FIFA бөлгөн $10 миллион грантка футбол федерациясы эч кандай тактама бербегенин да кошумчалады. 26 декабрда Кыргызстандын футбол федерациясынын вице-президенти Дастанбек Конокбаев Бишкек футбол борборун куруу маселеси шаардык кеңеште чечилбесе, улуттук курама баш калаада ойноодон баш тарта турганын билдирген. Орусия 60 миңдей кыргыз жараны мигранттардын кара тизмесинде. Орусиянын федералдык миграция кызматынын кара тизмесиндеги бүгүнкү күндө 60 миңдей кыргызстандык бар. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлигинин консулдук кызматы департамент директору Алмаз Имангазиев билдиргенин 30 декабрда Кабар улуттук маалымат агенттиги кабарлады. 2 жыл мурда Имангазиевдин белгилешинче бул сан 100 миң адам болчу. Орусиянын мыйзамдарына ылайык каттоосуз жашап, иштеген, убактылуу жашаган жери менен документте көрсөтүлгөн жайым дал келбеген жана башка эрежелерди бузган чет элдиктер кара тизмеге иленет. Алар депортацияланып 5 жылга чейин Орусияга киришине тыюу салынат. Кыргызстандын Орусиядагы элчиси Аликбек Жекшенкулов бул өлкөдө 1 миллион 200 миң кыргызстандык бар экенин июлда Азаттыкка билдирип, алардын 500 миңдейи орус жарандыгын алганын айткан. Жаңы жыл алдында аскер кызматкерлери жаңы үйлүү болушту. 2019-жылда куралдуу күчтөрдүн аскер кызматчылары жана укук коргоо органдарынын кызматкерлери үчүн 265 батирлүү 9 үй курулган. Президент Сооронбай Жээнбеков куралдуу күчтөрдүн жана укук коргоо органдарынын кызматкерлери үчүн жаңы конуштун ачкычын тапшырып куттуктады. Бул тууралуу өлкө башчынын маалымат кызматы кабарлады. Куралдуу күчтөргө батирлер Бишкектин 12 кичи районунан салынган үйдөн берилсе, укук коргоо органдарынын кызматкерлери Аламидин районунун Молдавановка айылында курулган үйдөн турак жай алышты. Жээнбеков ар бир үйгө 200 миң сомдук сертификаттарды тапшырып жатып, аларга мекенге чын ниети менен кызмат кылгандыктары үчүн ыраазычылык билдирди. Мындан тышкары алардын үй бүлөлөрү менен баарлашып, жаңы жыл менен куттуктап, чын ден соолук бакыт каалады. Белгилей кетсек, 2019-жылда куралдуу күчтөрдүн аскер кызматчылары жана укук коргоо органдарынын кызматкерлери үчүн 265 батирлүү 9 үй курулган. Кыргыз-тажик президенттер телефон аркылуу сүйлөшүштү. Бүгүн 30 декабрда президент Сооронбай Жээнбеков Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон менен телефон аркылуу сүйлөштү. Бул тууралуу президенттик аппараттын басма сөз кызматынан билдиришти. Сооронбай Жээнбеков президент Эмомали Рахмонду жана Тажикстан элин келе жаткан жаңы жыл менен куттуктады. Тынчтык, бакубатчылык жана өнүгүү каалады. Мамлекет башчылары кыргыз-тажик кызматташтыгынын олуттуу маселелерин талкуулашты. Анын ичинде кыргыз-тажик мамлекеттик чек араны делимитация жана демаркациялоо боюнча процессти ылдамдатуу боюнча ачык айкын пландарды белгилешти. Келе жаткан 2020 жыл Кыргыз өлкөсү ири саясий кризиске чөмүлөт. Экс-депутат Равшан Жээнбеков кайрылуу жарыялады. Келе жаткан жылдын 9 февралына чейин тергөө абагына камакка алынган экс-депутат Равшан Жээнбеков жаңы жылга утурлай кайрылуу жарыялады. Тилекке каршы 2019 жыл өлкөбүз үчүн бир кыйла оор жыл болду. Бийлик өз жарандарын үмүтүн актай албады. Экономикада катаачылыктарынан, жарыкчылык коркунучунан жана ал боюнча стратегиянын жоктугунан элди алаксытуу үчүн бийлик репрессияларга, жарандардын эркиндиктери менен укуктарын куугунтуктоого жүз бурду. Жаңыдан коомдук жигердүүлүгүн баштап келе жаткан жаңы муунга карата саясий репрессиялар өзгөчө кооптуу. Бул жаңы муундун өз күчүнө болгон ишенимин суутат. Эң билимдүү жана келечектүү жарандарыбыз болгон жаштарыбызды саясий процесстерден алыстатат.
Бийлик адилеттүүлүктөн жана натыйжалуу мамлекеттик башкаруунун жоктугунан пропаганданын жардамы менен жаап жашырууга, бардык көйгөйлөрдү гээлер менен тыңчыларга жармаштырууга аракет жасоодо. Биз тышкы саясаттагы бөлүнүүгө, бардык жакынкы жана алыскы коңшулар менен мамиленин начарлашына күбө болуп жатабыз. Тажикстан менен чек арадагы атышуулардан баштап, ири эл аралык донорлор менен мамилени бузулуусуна чейин айтсак болот. Келе жаткан 2020 жыл Кыргыз өлкөсү ири саясий кризиске чөмүлөт. Бийлик мурдагыдай эле 2020-2025 жылдарга карата олигархиялык жана жалган демократиялык партиялардан турган ыңгайлуу парламентти куроого далбас урат. Биз кыргыз коомчулугунда укук жана эркиндик баалуулактарды кыйынчылык менен кабылданып жаткан чакта системдүү реформаларга жаандуу, коомдуу талапты болбошун моюндашыбыз керек. Мен 2020 жыл тилектештиктин, жаш күчтөрдүн саясатка келүүсүн, демократиялык идеялардын айланасына биригүүнүн жылы болоруна ишенем. Биз баарыбыз бирге жаңы кыргыз мамлекетин курууга улуттук кадам таштайбыз, деп жазылат кайрылууда. 14-декабрь күнү саясатчы Равшан Жээнбеков жазык кодексин барымтага алуу, массалык башаламандык уюштуруу жана бийликти күч менен басып алуу боюнча айып коюлуп 2 айга камакка алынган. Татарстандын президенти Раиса Атамбаевага унаа белек кылып айдоочу дайындады. Буга чейин интернетке мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин жубайы Раиса Атамбаеванын коомдук транспортто отурган жана көчөдө күтүп турган сүрөттөрү тараган болчу. Татарстандын президенти Рустам Минниханов Раиса Атамбаеванын коомдук транспортто жүргөн сүрөтүн көрүп, ага унаа белек кылды. Бул тууралуу КСДПдан билдиришти. Маалыматка караганда президент айдоочуну дагы бекитип, ага айлык чектеп берген. Татарстан машинанын эксплуатацияга берилишин жана күйүүчү майга кете турган чыгымдардын бардыгын мойнуна алды. Раиса Атамбаева Рустам Миннихановдун адамгерчиликтүү мамилесине, колдоосуна чын жүрөктөн ыраазычылык билдирди. Ал ошондой эле элдин колдоосу ага күч-кубат жана жаркын келечекке ишеним берип жатканын белгиледи, деп айтылат маалыматта. Атамбаева мекендештерин келе жаткан жаңы жыл менен куттуктаган. Эске салсак, буга чейин интернетке мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин жубайы Раиса Атамбаеванын коомдук транспортто отурган сүрөттөрү тараган болчу. Колдонуучулар анын Бишкектеги Абдрахманов жана Сүйөркулов көчөлөрүнүн кесилишинде маршрутка күтүп турганын жазышкан. Казакстанда учак кырсыгында каза болгондор жерге берилди. Казакстандын Нур-Султан жана Алматы шаарларында авиа кырсыктан каза болгондор жерге берилди. Алматыда кырсыкта көз жумган юстициянын генерал-майору Рустам Кайдаров менен коштошуу зыйнаты болду. Информбюро KZ порталынын редактору Дана Круглова Нур-Султанда акыркы сапарга узатылды. 27 декабрда таңгамал Алматы шаарынын жанынан кулаган учактын ичинде 95 жүргүнчү жана экипаждын 5 мүчөсү болгон. Казак бийлиги кырсыктан кеминде 12 адам каза таап, 40тан ашык киши жаракат алганын кабарлады. Алматы аэропортунун маалыматы боюнча 27 декабрда Нур-Султан шаарына жол тарткан Бек Эйр компаниясына тагандык учак таңкы саат 7ден 5 мүнөт өткөндө учуп чыгып, бир аз убакыттан соң радардан көрүнбөй калган. Казакстандын Ички иштер министрлиги кырсык боюнча экспертизалар дайындалып, транспорт каражаттарынын кыймылын жана алардын пайдалануунун коопсуздугун эрежелерин бузуу боюнча сотко чейинки өндүрүш башталганын жарыялады. Кырсыкты иликтөө иштерине эл аралык авиация комитетинин өкүлдөрү катышат. Базар Коргон районунун 88 000 сомго жасалган балатысы элди күлкүгө салды. Райондун борборуна коюлган кунарсыз балаты жергиликтөрдүн нааразычылыгына жаратып, ага кеткен каражаттын чоо жайы кызыгуу жаратты. Базар Коргон районунун борбордук аянтына коюлган балаты жергиликтүү жашоочуларды күлкүгө салды. Тургундардын бири Спутник Кыргызстан агенттигине балатын жасалгалоого 100 000 сомдой акча кеткенин билдирди. Анын айтымында эл ошончо каражатка кунарсыз балата коюлуп калганынан нааразы болуп жатат. Ал эми Базар Коргон районунун акими Айбек Бегимкулов быйыл жаңы жылдык жасалгалоого 88 400 сом бөлүнгөнүн билдирди. Былтыр жаңы жылдык жасалгалоого 200 000 сом бөлүнгөн. Быйыл жергиликтүү кеңештин депутаттары майрамды белгилебейбиз, мусулманчылыкта жок деп акча карабай койгон. Кайра айтып жатып талаш тартыш менен араң 100 000 сом бөлүшкөн. Анан тендер өтүп жеке ишкер 88 400 сом утуп алган. Ал акчага баннерлер чыгарылды. Балатыны жасалгалоочу каражаттар алынды, деди Бегимкулов. Ошондой эле аким балаты учурда толук жасалып бүтө электигин белгилеп өттү. Былтыр балатыга илген оюнчуктарды топ бала келип уурдап кеткен экен. Аны бирөө жарым такай кайтарып турбайт. Ошондуктан быйыл кымбатыраак оюнчуктарды майрамдын алдында илелдеп жатканбыз. Балаты дагы жасалгаланат. Бул акчага райондук администрациянын тиешеси жок. Уюштуруу иштерин Базар Коргон айыл өкмөтү жүргүзүп жатат. Бирок биз 3-4 күн мурун толук жасалсын деп эскерткенбиз, деди аким. Район башчысынын билдиришинче, балатынын сөңгөгү темирден болуп, будактарын тоодогу арчалардан кыркып келип жасашкан.